Кыргыз Республикасынын эл артисти, эмгектин баатыры, төкмө, жазма акын, обончу, дастанчы, манасчы Элмирбек Иманалиев бүгүн классташтары тарабынан эскерилди. Эскерүү иш-чарасынын алкагында Токтогул районундагы классташтары республикалык деңгээлде волейбол боюнча турнир уюштурушкан. Жамааты ушул тилегибизге жетип, бүгүн классташыбыз Элмирбек Иманалиевдин жаркын элесине бул биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичтин спортко болгон саясий спортко болгон эмесин бекемдеп, ушул дени сак үй бүлө, дени сак мамлекет дегендей ушундай иш-чара уюштуруп атабыз. Бардыгына чоң рахмат. Республика боюнча жалпы ушул 25 команда 78-жылкы туулган жигиттер келишти. Элмирбек Иманалиевди эскерүүбүздө топ иш-чара өтүп атат. Жакшы 25 команда бүт карапайым эл ушу биздин өзүбүздүн классташтардан чогулган фонд ушу атайын уюштуралы дегенчи. Бүгүн иш-чара жакшы өтүп атат. Бардык келгендерге, ушундай иш-чарага катышып аткан, уюштурган бардык жигиттерге терең ыраазычылык. Бүгүн иш-чаранын өзү негизи идеясы Кыргыз Республикасында Жети область Жети дубанындагы 1978-жылкы туулган классташ теңтуш балдардын ортосунда ойнолуучу иш-чаранын негизинде анан Токтогулга өткөндүгүнө Токтогул районуна өткөндүгүнө байланыштуу демилгени биз классташтар көтөрүп, ушул иш-чараны уюштурганга аракет кылып бүгүн өткөзүп жатабыз. Республикалык деңгээлде уюштурулган волейбол боюнча турнирге өлкөнүн баардык аймактарынан чогулган 22 курама команда катышты. Оюнчулардын баары Элмирбек Иманалиев менен тең курактагы 1978-жылы туулгандар. Спорттук иш-чара президент Садыр Жапаровдун спортко басым жасаган саясатын ишке ашыруу максатында спорттун ушул түрү тандалган. Бүгүнкү иш-чараны биз Кыргыз эл артисти, эл баатыры классташыбыз Элмирбек Иманалиевдин эскерүү иш-чарасы болуп атат да бул жерде. Бул турнирди уюштуруу бул Токтогул районундагы 78-жылкы классташтардын атынан уюштурулуп атат да. Бул бир эле Токтогул районунун эмес. Бул Кыргызстан боюнча, республика боюнча областтан келген, райондон келген 78-жылкы балдар классташтары уюштуруп атабыз бул иш-чараны. Бул иш-чарага мынакей артыбызда турган классташтарыбыз турат. Булардын эмгектери аябай зор. Актаңдай акынга арналып өткөрүлгөн бүгүнкү иш-чарага жогорку кеңештин депутаттары да катышты. Волейбол оюндарын өткөрүлгөнүздөр быйылгысы Токтогул районунун Токтогулдун классташтарына берип атыптыр. Аларга чоң ыраазычылык деп дегенде өзгөчөлүгү мына биздин баатыр болобуз. Балауыз деп қойдым, Кыргызстанның атын айтып, Элмирбек жаркын элесин арнап биздин өзгөчөлүк өткөрөйүн деген уюштуруу тобуна да чоң ыраазычылык. Элмирбек Карилович биздин Кыргыз элиндеги көп тырдуу талант экенин каалашпыз. Себеби биздин өнөрпөздөр, биздин ата-бабаларыбыздан акындар чыккан, манасчылар чыккан, дастанчылар чыккан. Бирок ошолордун баардыгын бириктирип келип, Элмирбек Иманалиев бул дастанчыларды, акындарды, актерларды, манасчыларды Токтогулда эмес, сай-сай эмес, сиздер биримдикте бир мушкулдай болуп, бир залда спорт менен жана жогоруда Элмирза Ратиевич айткандай, арак ичип мас болуп, көк дүкөндүн түбүндө көмүлүп жатып албай, могул жака келип, ак топтун айланасына чогулуп атканыңарга биз сыйлыктанабыз. Маркумдун урматына карата өлкө аймагынан алыс жакындыбей акындын санаалаштары борборго жыйналышкан. Катышуучулар жана уюштуруучулар тарабынан атайын каражат жыйналып, жеңүүчүлөргө арналып сыйлыктар каралса, жогорку кеңештин депутаттары тарабынан ардак грамоталар уюштурулган. Алай районунан келдик, ошо областынан. Мына Токтогулдук жигиттер өзүбүздүн чыган акыныбыз Элмирбектин ушу элесине, жаркын элесине арналган волейбол боюнча ден соолукту чыңдоо боюнча жакшылыкка чакырып ушу Элмирбектин атына топ берип ачкан экен. Волейбол боюнча турнир ошого келдик Алай районунан. Бул турнирде жалпысынан бир 22 команда катышып атат, 4 подгруппа болуп, оюндар аябай кызыктуу, сонун жүрүп жатат. Бул деген эми баягы спорт ден соолуктун булагы дейт. Анан мамлекеттин биринчи байлыгы бул элдин ден соолугу да. Ошого үндөп, ушундай оюндар жакшы болуп жатат. Волейбол, футбол, баардык түрлөрү
Ошого биз дагы ушундай иш-чарага катышайын деп келип калдык Алай районунун атынан. Оюндун жүрүшүндө дос, классташ, санаалаш, айылдаш, куракташ болуп мында жыйналгандар маркумдун элесине арнап Куран түшүрүштү. Кыргыз Республикасынын эл артисти, Актаңдай, төкмө акын, жазма акын, оончу, дастанчы, манасчы Элмирбек Иманалиев 1978 жылы 17 январда Токтогул районунун Өзгөрүш айылында туулган. 4 жашынан тамга таанып, 7 жашынан комуз кармап ырдай баштаган. 13 жашында устаты Туйганбай Абдиевдин чакыруусу менен Бишкек шаарына келип, Адегенде филармониянын алдындагы 2 жылдык студияны, кийинчерээк Бейшеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство институтун аяктаган. Айтыш өнөрүнө 1993 жылдан тартып аралаша баштаган. Эл аралык жана республикалык деңгээлде өткөн бир нече айтыштардын баш байгесин алган. Акырын адыстадым, капырга алганым жок, кабыргам кайышканым. Жакында эле Элмирбек Иманалиевке эмгек баатыры наамы берилди. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 18 апрелде Улуттук Манас театрынын жаңы имаратынын ачылыш аземинде билдирген. Айтуучулук өнөрдү жаштайынан багып, улуу устаттардан алган сабагын кийинкилерге татыктуу өткөрүп берген, көз өтүп кетсе дагы сөзү, ыры, манасы арабызда жүргөн мүлдө кыргыз казакка таанымал төкмө акын, манасчы, оончу, актер Элмирбек Иманалиевке эмгек баатыры Кыргыз Республикасынын артыкчылык даражасын ыйгаруу боюнча жарлык чыгаруу чечимине кол койгон. Акындын жаркын элесине карата жыл сайын ар кандай иш-чаралар уюштурулуп жатканына маркумдун жубайы ыраазычылыгын билдирди. Ыраазычылык билдирем. Ушул классташтары жалаң 78-дер өткөрүп атыптыр. Мен аябай ыраазымын. Элмирбектин арбагы ыраазы болсун. Анан ушул жылы дагы жакында Манас театры ачылды. Президенттин анан алдынчыга дагы мен ыраазычылык билдирип кетем. Ыраазымын. Элмирбекке быйыл эмгек баатырын ыйгарышты. Ушу менен катар көптөгөн иш-чаралар болуп атат. Бардыгына мен ыраазычылык билдирип кетем. Ошондой эле Элмирбек Иманалиевдин жазып жүргөн ырлары көзү өткөндөн кийин жакындарынын демөөрчүлүгү менен Аманат жана Актаңдагы Ак бата деген китептери жарык көргөн. 2023 жылы Аманатты казак акыны Айбек Калыев которуп казак тилинде басылып чыккан. Ал Иманын туулган күнүнө карата уюштурулган эскерүү концерти жыл сайын өткөрүлүп келет. Албактан адашып бүгүн калган, аршактан алмадай сүйүм калган, ал сүйүм булбулга айланганды. Кыргызстан эле эмес, бүткүл Борбор Азияга таланттуу төкмө акын катары таанылган Элмирбек Иманалиев 2020 жылы 20 апрелде 42 жашында күтүүсүз кайтыш болгон. Акын көп жылдан бери кант диабетинен жабыркап келген айтылган. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.